Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Бел алды өрөөнү. Муздар менен булагы алыстан көрүнүп турган дайранын аты Боор Теке суусу. Айылдарды аралап өтүп, соңунда Токтогул суу сактагычына куйчу суунун башы Ашуутөр жайлоосунда өрөөн сүрөтчүлөр тартып, акын жазуучулар жазып, төкмөлөр айтып дагы түгөт албачу кооздуктун бучагында жайгашкан. Суусу, жайлоосу жылдын 4 мезгилинде дагы кар жаткан тоолору менен зоолору айта олтурууга дагы далай күндөр керек. Бүгүн биз ошол кереметтин кучагындабыз. Быйыл 130 жылдык мааракеси республикалык деңгээлде белгиленип жаткан айтылуу Кожомкул балбан жалпыга белгилүү болгондой эле бирде чүйгө тарыхтын дагы башка барагында Жумгал районуна караган Суусамыр өрөөнүндө төрөлүп, өмүр бою ошол жерде жашаган. Ал биз келген Токтогулдун бел алдысындагы кооз жерлерди дагы басып өтүп, далай издери калган дешет. Каба уулу Кожомкул атабыз жөнүндө айта турган болсок, а кишини биздин айылдагылардын көпчүлүгү билет. 1954-жылы менин атам ушул айылга келип, Совет колхозунун башкармасы болуп, Совет колхозун уюштуруп келген жылдары ушу атам айтар эле. Каба уулу Кожомкул атабыз Суусамырда жашап, жайдын күндөрү ошо чоң Суусамырдан түз ашуу аркылуу Кичи Суусамырга өтүп келип, Кичи Суусамырда биздин эл жайлашып экен. Андан бери Боор Теке жайлоосуна келип, Боор Теке жайлоосу аркылуу мына ушу биздин айылга келип, мындан Токтогулдун борборуна барып, мал үчүн, өзүлөрү үчүн шамшыкалдын тузун алып кетишкен жана соода иштерин жасашты экен. Жайдын күндөрү, кыш күндөрү келе албайт да. Жайдын күндөрү, жай күндөрү ушу биздин шамшыкал туздан туз алып кетиш үчүн. Тузду ал убакта тузду каяктагы техника. Тузду ушул эле жанагы өгүз, ат, унаа менен келишип, базарга, ошо Суусамырдан базарга, биздин Кетмен төбөнүн базарына мал айдап келип, мал соода кылып, анан ошол жерден кайра кетип атканда баягы эгин көбүнчө бизден буудай, жүгөрү болот, башка эгин тегин, анан кийин ушу туз алып кетишкен көп такай каттоосун. Эми биз менен кышында эле баягы жолдун каттамы мындай бир үзгүлтүктүү кылбаса, жаз күз ушу жай эмелеринде такай ушундай каттап туруш экен да. Малга бияктан базарга мал айдап түшүп, кайра туз алып, бияктан эгин алып кетип турушчу экен. Анан кээ бир ошондогу эмелердин аксакал, көксакалдардын айтканы базарда ошо эл көп турган базарда, базардын ичинен Кожомкулдун караны өзүнчө жөн эле ийининен өйдө элден бийик болуп ашып турат эле деп. Аны мен тиги эмеден бир эмеден уккам, 1 метр 98 сантиметр, почти 2 метр бийик узундуктагы.
Кожомкул балбан бул өрөөн аркылуу Токтогулдун борборуна каттап, ошол кездеги башка эл сындуу эле базарга мал алып барып сатып, анан кайра суу самырга жол тартканда туз ала кетчү экен. Албетте, мындайда дайыма өтчү жол боюндагы конуштардан дос, тааныш, тууган күтүп, алар менен жакын болгон дешет. Сапардагы жолоочуну пайгамбардай сыйлаган эл. Албетте, Кожомкулду дагы өздөй таанып калышкан. Анын окуялары кылымга жакын мезгил өтсө дагы атасы баласына айтып берип эскерип калышат. Чоң атам айтчу эле, атасы атам, чоң атамдын атасы чоң атабыз, абабыз Бекташ би деген болгон. А киши ушу көп жыл ушу кетмен төрөнүн бир жак бөлүгүн ушу толук биягы ишке тагы неме иши кылып, ушул өрөөндү бийлик кылып жүргүзүп, элге карамдуу жакшы бий болгон экен угушубузда. Ушул көчө Бекташ би көчөсү. Анан ушу атамдын айтымында ушу быйыл Кожомкул абабыздын ушу 130 жылдыгы болуптур. А жөнүндө көп айтчу эле да атам. Ал ушу Бекташ атабызга келип, би атабызга келип ушундай бияктан туз алып өтчү экен, кетмен төдөн туз ташып суу самырга. Анан дайыма ушу эки менен карым катнаш кылып жүргөн экен Кожомкул ата. Анан ушу Кожомкул атам айтчу эле да, ушундай чоң адам эле деп атам айтат. Базарда жүргөндө ушу көкүрөгүнөн өз жагы элдин арасынан көрүнүп турчу эле дейт. Колу тузунан ушу Бекташ атама бир төшөпкөнүн неме кылып подарка кылган сыяктуу кылып берип кеткен экен. Ошону атам кийгенде, а киши да чоң киши болгон да чоң атам. Ушу бир карыш жеңи узун болуп, анан бияк. Анан ушу Маңкан деген акам бар эле. Дагы мен өзүм атам Арзыкул экөө эки жеңине кирип жатып алчубуз дейт. Мындай неметкенде ошондой чоң киши болгон экен да Кожомкул ата. Белалда Жакил деген мага болчу башкар болуп, ошондо жаткан экен а киши. Тыңыраак жерге жатат да. Жакил дестем мага болчу айткан эсимде. Жакил дестем. Кожомкул мемо болуп жатып калдайтын. 3 кило койдун этин тагып алып кел, жеңип алып келсем, бала мынча мына бир эле болот. Бир эле жили кетсе андай көп суулдап жеген жок деп ошенткен эсимде. Ошону көргөнүм жок бир өзүм. Ошо атчан кетип атканын гана ошо көдүлдө көргөнмүн. Бир жолу ошо Кожомкул атабыз биздин тамды жаңы салып, карысын тартарда келип калган экен жайдын күнү. Анан ырас болду Кожомкул палбанга карыны тарттырып алалы дешип, ошондо тамдын ичине киргенде тамдын дуалы бүтүп, карыларын, анан тосундарын тартарда Кожомкул үйдүн ичине киргенде дуалдан баш чыгып көрүнүп калыптыр. Баягы усталар, жардамга келген кишилер көрүп, я ыбыш, бу кийин там бүткөндө Кожомкул келсе, кантип кирет сенин үйүңө? Батпай калат го ийилип дегенде атам айткан экен. Ой, ушу тамдын шылтоосу менен Кожомкул жүгүнөт да үйгө кириш үчүн деп өздөрүнчө тамашалаган экен. Мына ошондо Кожомкулдун бою 2 метрден жогору экенин, анын ушунчалык сөөк саактуу палбан киши экенин айтышар эле да. Ой, зор адам эле дешип. Анан ошо карыны өзү эле көтөрүп коюп койгон экен. Ошону кийин айтып жүрүштү. Биздин бу Белалды айыл өкмөтү менен бул Сусамыр тоо кыркасында биз Сусамыр тоо кыркасынын түбүндө турабыз. Ошон үчүн Белалды айыл өкмөтү болуп аталат мына. Белдин алды деп. Ана эме көбүнчө бу эки өзөндөн суу келет. Ошо эки өзөн сууну өрдөп кеткен жол бар да. Бири мына Борзгаян суусунан өрдөп кеткен жол. Ал те башы эменин Оялманын Кашка суусунан барып, тияғы Даткөлчүдөн нары Кулманбет өлчү дейт. Андан наранан кийин белге чыгып, нары карай Жаманецкинин Кичи Суу Самырды карай түшүп кетет. Биягы бул суунун өзөнү менен кеткенде биягы Каройду өрдөп, Кумбелди ашып, Бортекени карай Кумбел белин ашып туруп, анан Бортекеге барып, Бортекеден андан наранан кийин ошо белдин түбүнө ашып өрдөп коебуз.
Aşıktörgü var, anan narkı oşo aşığının beli, belden aşıp anan giyin oşandayla gayra janagıla o mana bu bizim belden narkı suyu ağıp aylanıp yürüp oturup digi çoğun susamırın susuna koyat. O emesi. Tiyağı nar jağından Aramzanın beli jaktan ağıp gelgen suda koşo Aramzanın susundan beli jaktan ağıp gelgen sudağı bizim belden narı karay bargan suda oşo bütele toptolup turup oşo arçalık uyanın oğuzundan koşuluşatta andan tüşkenen anan janağı çoğun susamırga varıp çoğun susamırın susuna koyup oşondan narı tiyağı gökümrenge koyup eder. Өткөн кылымда айтылуу балбаны кожомкулу ушул жолдорду басып өтүп Суусамырдан Токтоолуга анан кайра туулган жерине каттаган тура. Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиев ырларында 100 жылдар мындан кийин да бул тоолор мынтип турушат дегендей, 100 жылдан кийин дагы ал баскан тоолор мынтип ошол калыбында далай сырлар менен окуялардын күбөсү болуп, дале да болсо керемет бойдон биз дагы ошол ырлардын деми менен ашуу төрдү көздөй сапар алдык. Көздөгөн жерибиз Кожомкул балбаны көтөргөн таш. Аны жергиликтүү тургундар Кожомкулдун ташы дешет экен. Менен дагы араң жүрчү жолду тандабас автомобилдер гана ашууга чамасы жетет. Ошол үчүн дагы көпчүлүк бул жака жалаң ат менен гана келишет экен. Ал эми жамгыр жаачу болсо жолу такыр эле техника өтпөчүдөй абалда калып, баары тегиз атка олтурушат. Антпесе жетүү кыйын. Бизге болсо аба ырайы дагы ойдогудай болуп, кооздукка суктанып эле кетип жаттык. Жолду биз жылына бир жолу ушу жайыт комитетинин эсебинен жылына бир жолу тазалайбыз.
эгер зарыл болуп калса дагы техника жиберип тазалаганга туура келет. Негизинен бул май айларынын ичинде тазаланат. Майдын 10-15 кийин ал жака жол ачылып калат. Сентябрь, октябрга чейин, сентябрдын аяк чендерине чейин ал ташка жол ачык болуп турат. Ашуудан өткөн соң Диснейдин жумокторундагыдай шаркыратмага туш болдук. Ал эми мындагы үйдөй болгон таштар бир кездердеги жер титирөөнү эске салат экен. Ошентип бирде койчуларга, бирде жылкычыларга жолугуп олтуруп, Боортеке суусуна дагы жетип келдик. Ташка жетүү бир топ кыйынчылыктар жаратат. Биз ушул таштын айланасында абдан жакшы бир ойлорду, пландарды алдыга ой тилек кылып максат кылып атабыз. Буюрса ошо берки Боортеке жайлоосуна барган жолду дагы жакшыртып, андан ары ошол Кожомкулдун ташына чейин жолду оңдоп алсак, буюрса Кыргызстан негизинен ошо тоо жайлоо туризм менен башка тегеректеги өлкөлөр, мамлекеттерге салыштырмалуу алдыда баратабыз. Мен бул нерсе дагы да өнүгүп, жакшы жолго коюлат деген ойдомун. Ошол планда ошол жолду нары ташка чейин жеткизип, таштын айланасында азыр мынакей суу басып, кичине сазга айланып баратат. Ошону коруу максатында башкача айтканда ошого бир тегерегине таш жол салып, ылайыктуу бир туризмге ылайыктуу жерге тапчан, боз үй, ар кандай нерселерди курабыз деген жакшы пландарыбыз бар. Берки Боортеке жайлообуздагы көп жайлоорго салыштырмалуу абдан абасынын тазалыгы, ал жердеги чөптүн бийар түрдүүлүгү, жана жапайы элик, суу өрөңдүү жапайы жаныбарлардын мекени болгондуктан биз туризмге жакшы бир конуш болуп барат деген ойдобуз. Буюрса ошонун аркасы менен Кожомкул атабыздын ташы дагы ошо туристтерди кызыктыра турган биздин аймактагы бир эң жакшы жай болуп берет деген ойдобуз. Жергиликтүүлөр Боортеке көпүрөсү деп билген жерде темир тулпарды калтырып, баарыбыз аттарга миндик. Ошентип, улам жол арбыган сайын жайлоонун кооздугу дагы улам артып баштады.